Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Белгилүү педагог, чебер агартуучу Бектур Исаковдон эрендерден калган сөз, энчи кылып алган сөз, кызыл бороон кыр менен, кыйкырык чуу сүр менен, сүрдүк бүгүн тил менен, кардык баган үн менен, кошо жашап калган сөз, жайнап түшсөм өндүрдөй, жалпы журтум терген сөз. Манастан алган үзүндү менен башталган 8 класстын окуу программасындагы Манас сабагы. Бир суроо жана 9 жооп. Ошол күндөн ушул күн демек, Манас жашаган мезгилден бери төккөн кумдай күн өттү, эсеп жеткис жыл өттү, сай ташындай жан өттү, сыр найзалуу эр өттү, аты калып наркы жок, эчен түрлүү эл өттү. Ошол күндөн ушул күн коо бузулуп сай болду, сай бузулуп тоо болду, тоо бузулуп коо болду. Деңиз куурап чөл болду, чөл бузулуп көл болду, зоо бузулуп саз болду, аз көбөйүп баш болду. Ошол күндөн ушул күн баары өзгөрдү, бирок карабай мезгил менен кош өзөңгүнү тээп, теминип келе жаткан, уламадан уккан, угуту өнүп чыккан, улам бирөөгө жуккан, азамат эрге конгон, ат көтөргүс болгон сөз Манас. Аны жумурай журтка жеткирген киши Манасчы. Анда Манасчы ким, кандай пенде? Биринчи жооп. Алтын чапкан падыша Лөйхе тагында ойлоо отурат. Ага көчмөндөргө атайы барып келген вазири Ирсен бежирип жатат. 30 жыл сиздин көсөм жүргүзгөн бийлигиңиз Хягястардын үшүн кетирип, амалын соолутуп, акыл эсин тузактап, эки аяка айланткан эмде. Карылары ата-бабаларын урматтаган чекире сөзүн эстен чыгарып, жаштары атам Хягяс деп айткандан уялып калган эди. 30 жыл мурда болгон биздин чапканды, алардын кошуунун талкалап жок кылып, өздөрүн төрткө бөлүп, дүйнөнүн 4 тарабынан самсыткан күндү силерге азаттык келген күн деп үйрөттүк. Ал күнгө багыштап мал союшат, ажоосу алык-салыкты жыйнап берүүгө өтө дилгир. Анткени ажоо белекти жакшы көргөн Хягяс. Өткөн жылы ак кызмат үчүн ал алтын кестик алды. Ал кестик менен Асман уулуна акарат ойлогондордун башын өзүм алып турам деп элине жарыя кылды. Эли аны үндөбөй укту, көздөрүндө оту жок энди. Бирок 2 жыл өтүп барсам, кекчил бирөөлөрдүн көздөрүндө жылт эткен от тутанып калыптыр. Себебин издеп таппадым. Бөрүнүн көзүндө кыпын жанса, ал өрткө айланаар. Хягастар кандайдыр бир ишенимге бел байлагансыйт. Эркиндик, эстерине келген өңдүү, мага белгисиз бир сыр алардын жүрөктөрүндө уялагансыйт. Ошондон улам алардын нуру өчкөн сургулт көздөрү кайрадан тирилгенсийт. Бул жолу алар кыргыздарга жумшак жибегин тартуулаган жок. 3 кыз, бирин ажоого, экинчиси уруу бегине, үчүнчүсүн жылкычыга тартуу кылышты. Кыздар Хягяс кыргыздардын сөзүн тыңшап, алардын көздөрүндөгү от кайдан пайда болду? Ошол табышмакты жандырышмак. Акыры оттун булагын табышты. Ло Гин деген жапак көздүү кубакай кыз Болчур деген жылкычы жигиттин колуктусу болгон. Ал жыл айланбай кыргыздын дагы тилин үйрөнүп алды. Күндөрдүн биринде айчыга элек күүгүмдө Ло Гин Болчур атайы алып келип, жашырып койгон чердин арасында отурса, туш тараптан ат ойноткон жигиттер келип, жашыл тектерге чогулушту. Көп өтпөй алар алоолонтуп от жагышып ырырдашты. Ло Гин черден аярлап, отту көздөй жылды эле, ырчынын сөздөрү эми кулакка эшилип дапдаана. Баш көтөртпөй мазактап,
басқынчы матап алғанын, амал менен тузақтап азғырықты салғаны, төріні өтіп басқанын, төбеңі қамчы чапқанын, төлөбөдің салық деп 4 түлік малды чачқанын, ұнытқын деп тіліңді, өзінің тілін таңғанын, жер астында жезалтын көмішіңді қазғанын, текебер қылсаң салам деп төріңі зындан қазғанын. Ер азамат ұнытпа, жет өліп жерде қалғанша, 40 жылы жатсаң зынданда, еркең бошып қалбасын, еренден іші азаттық, елін мұңдан құтқармақ, о қырғыз атам ұрпағы, ошо есіңнен шығып қалбасын. Отты тегеректеп қыраандар былқ етпей, таштай сеніп отырышты, аңғыча бірінші үн тоқтоп, ачуырақ кіркіреген башқа үн қоштап кеттірді. Қайратың кетіп бойыңдан, азаттық кетіп ойыңдан, қапалу болған чағыңды, зомбылыққа басылып, жапалу болған чағыңды, асылым елім ұнытпа. Алдыда таалай бағыңды, батырларың өлгөнді, бадырақ жүзден айрылып, барекет күнді көргөнді. Қыраандарың өлгөнді, қиыласын жерге көмгөнді, қызыл бетін тұттырып, қыздарың тарту бергенде. Қырғыз атың айталбай, қырсықты күнге келгенде, о, бору берелім, ұнытпа, боштондық таалай дегенде. Мұна шентіп жігіттер оттон ұлу жағып алышып, түндін бір оқымна дейірі алмақ телмек ырырдашты. Алачығына қайтып келішкенде, Лугин көздері оттой жайнап, адатта жер қарап жүрген неменен бір башқача шерденіп, жүрегі көдөніне батпай, дел өріп қалғанын көріп таңырқады. Ертесі Лугин башым дегендіктен болчураны ажонның ордосына алып барды. Лугин күйесін сыртқа қалтырып, дарымчыға кергічекте арада түнді байқаған сырын Ерсинге жашырын айтып шықты. Е, деді Ерсен қудай чашын сеңселте көккө дейре башын чайқап. Батыр түрілді дедік, ал болбоду. Ақылман туылды бұл елде дедік, бұл болбоду. Көрсі дастан жаралған тұра, ошондон күч қайрат алып, тоонун жапайы бөрілері ойқыдан ойғонғын тұра. Қылыч өтпөгін, суға салсаң чөкпөгін. Өте қорқынышты жоо пайда болған екен. Тикенде түйіменен жул деген. Тапқыла, ошо сандырақ сөзді ким чыгарганын. Тилин суырып, құлағына құрғышын қойып қойсаң, қалғанына мисал болор. Боорлорына бұлғары тасма арчындап, бостаардан чолок чапан кийген желдеттер илгиртпей аттанып, тымызын ел аралап кетишти. Күн түндебей алдыртан иликтеп, айылдан айылға өтүп, өзөндөн өзөнгө түшүп, ат ойнотуп, кылыч чапканды унута түшкөн маңыроо жоош элдин намысын козгоп, жаатын бириктире турган коркунучтуу дастанды кайырчы баштаганын издеп таппай жүрүштү. Кыргыздардын кары жашы дебей, жок, андайырды кулагыбыз эшиткен жок. Башкалары билбесе, мен билбейм деп тымпайышты. Желдеттер жибек менен матага алданаар киши табышпады. Кол башындай алтын беребиз дешти. Лугин уккан ырдын ээси табылбады. Айладагы акыр ошол Лугинден болду. Ал болчур кем таалайды мас кылды дагы, бу деген жестаңдай тукумунун ыры. Андан башкалардын колунан келчү эмес деп жообун угушту. Жестаңдайдын тукуму деген бир өзөндө чогуу турган 40 үйлүү кыргыз бар эле. Эртеси желдеттер таң азандан ошо жерде болушту. Елөйхе падышанын желдеттери келди деп уруу белге чоң сый кылды. Кызыр эмди тай союп, кымыз көлдөттү. 40 үйдөн 2 ооз ыр курабаган, эр тана, созолонток кошук кошпогон кыз келин жок болуп чыкты. Биздин тукумга көкө теңирим ушинтип чеп кургогон баатыр бербеди. Арстан чапкан азамат айтпады. Уулдарыбыз коен жүрөк, колдорунан келгени мына минтип комуз чертип жамактамай. Теңирим биздин тукумга маскара постчулукты айткан экен деп.
уруу белге меймандарына арманын айтып отурду. Көрсө ошол маскара постун биринин оозунан чыккан сөз асман падышасын Елюхени түйүшкө салып отурганы менен бу айылда эч кимдин кабары да жок экен. Ал эми азаматтык жөнүндөгү ырды ким чыгарганын сурашканда бек өзү да калгандары да уккан эмес бизге. Билбейминге өтүштү. Ошондо жигиттер, бүт ырчыларыңарды чакыргыла, өз элинин муң кайгысын, боштондугун ырдаса, алтын менен жибектен байга алат деп жарыя кылышты. Ошентип 2 күн кечке оюн зоок болду. Ошол экинчи күнү кечке жуук молойгон чолок каштуу, жайнаган жоодур көздүү 11 жашар бала курбусу менен айтышып жатканда көкүрөгүндө өрөккөгөн ыр селин токтото албай калып, капысынан оозунан жаңылды. Жайнап жаткан кыргыздын жаккан отун өчүрдү. Алууке деген хан чыгып, жалпы баарын көчүрдү. Бирөө кетип Алтайга, бирөө кетип Каңгайга, бирөө кетип Эренге, бирөө жетип кетти Тереңге. Алтайда Ногой элим бар, Ата Жакып бегим бар. Арстан уулу Жашманас аскерин курап келгенде менин алдуудан алар кегим бар. Е дейт жамбаштап жаткан жилдеттер козголуп тура калышып, мына ушул азаматка байгенин башын беребиз. Ырда дагы соктур, аябай соктур. Көзүнүн жашы унтала кеткен балагат бал-балактап ыйлап, кол сермеп, өзүнүн чоң күйүттү эрки менен тизгиндей албай көп нерсени айтып салды. Ошондо жүрөгү жамандыкты эртелеп сезген энеси уулунун оозун баса калып, токтотуп, жилдеттер берген белекти албай үйүнө кетүүгө ашыкты. Бул атасы Рамандан үйрөнгөн ыр, өзүнүк эмес деп жарданып турган аңкоо кыргыздар жаш жайсаңды калкалаган болушту. Баланын атасы эмне үчүн өз ырдабайт? Ал сакоо болуп журтунда таксыр. Ап келгиле. Жан эле тирүү болсо ап келгиле. Ошондо уруу беги Раманга келсин деп жилдеттердин көзүнчө жигит чаптырды. Жигит бектин жашыруун буйругун аткарат. Раманды алып көгөйрөк ашуусун көздөй качышат. Бул амалды байкап калган жапкак көздүүлөрдүн жарымы куугунга кетишти. Жарымы кыркүйлүү бир уч элди матап жылдырбай турушту. Анан куугунга кеткендер шатыра-шатман маанайы менен келип: биздин эч жаман оюбуз жок. Жакшылыктан качкан жигиттериңерди көгөйрөктүн ашуусуна таянган жеринде жолбурс чалып салды. Бир нөөкөр кошуп, жайсаң уулун жибергиле. Атасынын сөөгүн ап келип көмсүн дешти. Жайсаң менен Рамандын аталаш тууганы Буйлаш экөө 2 ат коштоп кетишти. Таң акшапак болгондо барышса, 2 караандын бири өлүп, экинчиси кош бутун сүйрөп Чалажан, ал Раманды алып качкан Көктөм аттуу жигит. Нарада түтөтмө мылтыктын огу тийип жарадар болгон Көктөм: сен бадирек оозуңа алың жетпей, атаң экөөбүздү жайладың. Эми экөөңөрдүн ажалыңар айылга кайткан жолдо күтүп турат. Канжутар Хейхундардын ошентип кеңешкенин уккамын дейт. Качыш керек эле. Буйлаш шашла жан балтасы менен билектей ачагайың таяктардан бир кучак кылып кертип жиберди. Анан толкусу зеңирдей тоңгон Раманды белинен бурдай көтөрүп ат үстүнө чыгарды. Өлүктү ээрге мингизип, 2 жамбаштан басмайылга кошо байлап, 2 колтугуна канжыгага чукталган 2 балдакты бекитип, эгин бир ача таякка таяп, ээрдин кашына чырмап, абы дегенче сарпооштой салды. Күн шашкеде Хейгундарга көрүнбөс каптал менен кыялап ээрчишкен 3 атчан кырга чыгып кетишти. Жилдеттер эми кантсе дагы кууп жетпей турган чак эле. Татаал жол тайга кашуу, мөңгү келишти. Мына ушундай кыйын кыстоодо Буйлаш душмандардан жез таңдайдын бир бүчүрүнүн сөөгүндө болсо
ала качып баратканына эрдемсинди. Муздун дал ортосун бороон үйлөп, дайыма тастайып ачык. Эгер шамал музга жабыш электе учуруп кетпесе, туяк астында экелидей ширелген кар жатмак. Төрт аягы аз эле такат берсе, кадик аттар арка өзгө тезирээк чыгып кетишке өздөрү дилгир. Ошого ишенген Буйлаш өзүнүн жигит аты Эрке торуну тизгинсиз коюп, үстү-үстүнө темине берди. Балким ошондо кырсыктын болооруна жылкы баласынын бир сезими жеткендир. Ошон үчүн ал кыйыктанып алга жылбай тургандыр. Бирок экинчи сезими үстүндөгү дембедем теминип, алга баса бер, коркпой, деп ал бууттанган ээсине ишенип жиберген чыгар. Айтор борошого бир аз бара түшкөн соң, туягы капилеттен кылт берип, төрт аягын тарта албай тайраң этип барып, аязда чарт жарылган муздун жанына сүңгүп жок болот. Анын артында көктөмдүн аты чылбырын тарта албай кошкуруп алып, анын чылбырын Буйлаш үзөңгү боого бастырып алган эле. Кошо үңкүйт. Үчүнчү аттын коюшканга бош үлөп койгон чылбыры чечилип кетип, ордунда турган бойдон кала берет. Сарпош толгон атасына учкашкан Жайсаң эч нерсени көрбөй калат. Көзүндө тозоң, кулагында улуган шамал. Аңгыча тээ алыстан «ах» деген үн угулду. Бала силт этип, ат үстүнө түзөлдү. Капталына жата калып караса, алды жагы көзгө сайса көрүнгүс. Ошондо Жайсаң: «Менин чылбырым чечилип кетип, тигилерден калып калган турбайымбы?» деп чоочуган бойдон атына камчы салып тебине берет. Эртеси таң атып жерге жарык түшкөндө Жайсаң өзүнүн ак кар баскан миң коктулуу ала тоонун арка бетинде, иле тоосун көздөй чалкыган түздүн четинде, зыңкыя тоңгон атасынын өлүгүн кучактап, жападан жалгыз сербейип келатканын түшүнгөндө жүрөгү катуу апкаарыды. Ошентип анда 12ге жаңы жеткен Жистаңдай тукумунун ата өлүгүн кучактаган бир чырпыгы өзүнүн келечек тагдыр жолунда кеңирсиген ай талааны мекендеген кыргызга танапташ көк түрк канатынын бир талы уйкусуз эли жатканын, андан ары эмей-семей эгиздеринин көк жайык мейкиндиктери, ал мейкиндиктердин түндүк кыйырынан башталган алтын тоо, саян кыргыз жергеси, андагы Жистаңдай уулдары алыстан атын угуп ырга салган жакып уулу жаш Манас экенин али биле келе. Агам Манас, табаармын, атаке өзүңдөн өчүң алаармын. Желдетти сүрүп кыйрымдан, атаке жериңди кайтып алаармын. Андан ары матоодон качып чыгабыз деген куралсыз Жистаңдай тукуму тыптыйпыл кырылып, жер үстүнөн ат өчөт. Бирок хейхундардын жүрөгүндө Жистаңдай тукумунан бир бадирек качып чыгып кутулуп кетти деген ачуу тикенек кала берди. Бул маалыматтар Казат Ахмадовдун Күн дайланган жылдар романынын 8-23 беттеринен кыскартылып алынды. Экинчи жооп. Бул жооп ушул окуу китебинин башында туу кандалдыбы деген темада камтылган. Аны 3 класстын окуу программасында айткан элек. Анда Манасчынын ким экени Төлөбердинин таржымалы аркылуу баяндалбады беле. 3 жооп. Манасчы кесипчиликтин өзүнө бир түрүн түшүндүрүп, кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон Манас эпосун жараткан, окумдан тукумга өткөрүп, биздин учурубузга чейин алып келген, аны бүгүнкү көлөмгө, көркөмдүк деңгээлге жеткирген элдик таланттарга карата колдонулат. Манасчылар жөнүндө алгачкы маалыматтар эпостун текстин кагаз бетине биринчилерден болуп түшүргөн окумуштууларга таандык. Мисалы, Манаста айткан адамды кимде биринчи болуп Чохан Валиханов эскерет.
Ал 1856 жылдың 26 майында Манасты білген қырғыз ырчысына жолыққанын жазады. Манасчылар жөнүндө кененирээк маалыматты Радловтан жолуктурабыз. Бирок ал манасчылар менен кадимки ырчылардын арасына чек койбойт. Экөөнүн тең эле ырчы, певец деп атайт. Бул маселеге арналган биринчи атайын эмгек кыргыздын белгилүү окумуштуусу Рахматуллиндин «Манасчылар» аттуу чакан китеби. Ал 1942 жылы жарык көргөн. Манасчылар алардын чыгармачылыгына мүнөздүү белгилер жөнүндөгү илимий пикирлерди Ауазов, Жермунскийлер эмгектеринде айтышкан. Кээде манасчы эпостун 3 бөлүгүн толук айткан. Же биринчи бөлүмү Манастын өзүн аткарган адамга гана ыйгарылып, экинчи бөлүмүндөгү аткаруучуларды семетейчилер деп аташат. Манасчылар зор масштабтуу, көптөгөн окуяларды ичине камтыган, ондогон каармандар катышып, татаал сюжетти өнүгүшкө ээ болгон, чоң көлөмдүү эпикалык чыгарманы түзүү, өнүктүрүү, сактоо жөндөмүнө ээ. Демек, буларды чыгармачылыгындагы өзгөчө белги, масштабтуулук, эпиктик. Бардык инсандардын деңгээли бирдей эмес. Ошондой жөндөмүнө жараша эл манасчыларды бир нече топко бөлөт. Үйрөнчүк манасчы, чала манасчы, чыныгы манасчы, чоң манасчы. Манасчы болгусу келген адам өз устаты айткан айрым эпизоддорду жаттап алып аткара баштайт. Андай манасчыны үйрөнчүк манасчы дешет. Эпостун элге кеңири болгон эпизоддорун же алардын айрым үзүндүлөрүн негизинен жаттап алып, анча-мынча кошуп аткарган адамдар чала манасчылар болот. Манас айтуунун 3-чү этабы чыныгы манасчы болуу. Бул эпостун негизги окуяларын жакшы өздөштүргөн жана аларды баштан аяк түшүндүрүүсү, алымча кошумчалары менен өзүнчө вариант түзгөн манасчылар эң таланттуу, эпостун өсүп өнүгүшүнө орчундуу салым кошкон, жогорку көркөмдүү вариант жараткан, чыгарманын бардык окуяларынын баштан аяк ирети менен толук, кеңири мүнөздү аткарган, эл арасында таасын таанылып, өзгөчө кадыр-баркка ээ болгон айтуучуларды чоң манасчы деп атай урмат менен аташат. Бул айтылгандар белгилүү окумуштуу Самар Мусаевдин 1993 жылы жарык көргөн Кыргыз адабияты окуу китебинен алынды. 33-34 беттер. Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерки деп аталган бөлүктөн дал ушундай маалыматтарды тапсаңыздар болот. 4-чү жооп. Арине дүйнөдө негиздешпейт, эске тутушу ошондой бөтөнчө адамдар да болушу мүмкүн. Бирок реалдуу турмушта манасчылардын эч кимиси андай чалкыган материалдарды жаттоо менен алек болгон эмес. Маселе жазма жок кезде дастан чыгаруу өнөрүнүн төкмө жолу менен болуп келгендигинде. Мындай чыгармачылык дастанчынын жөндөмү канча кубаттуу болсо, ошончо жогорку сапатта өнүгүп отурган. Илгерки гректердин Илиадасы жана Одиссеясын жараткан акындар, аяттер жараткан материалдардан аздыр көптүр гана жаттап алып, эл арасында аткарып жүргөндөрдү илгерки гректер рапсоддор деп аташкан. Мындай аткаруучу рапсоддор бизде да аз болгон эмес. Андайлар азыр кээде сахналарга чыгып, радио жана телекөрсөтүү аркылуу өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша аткарып жүрүшөт. Бирок аларды манас дастанын өнүктүрүп келген акын дастанчылар менен чаташтырбоо керек. Чоң манасчылар бир чети мурдагы тексттерди толуктап, өөрчүтүп, өз варианттарын түзгөн күчтүү төкмө акындар болгонда, экинчи жактан аткаруучулук өнөрү ашкере таасирдүү залкар ырчы артисттер эле. Азиз Салиевдин Ала тоо журналына 1988 жылдын номер 9-8, 10 беттериндеги маалыматтары эске алынды. 5-чи жооп. Манасчылык чыгармачыл адамдардын негизги өнөрү. Азыркы тил менен айтканда,
профессиясы кесиби. Анткени сагынбай да, саякпай да улуу мурасты кадыресе улантуучулар гана эмес, алар ошону менен бирге бул океан сымал Чыңгыз Айтматов айткандай поэзияга өздөрүнүн дарыясын агызып келип кошкон зор акындар. Көрсө эпос чыны менен океан сымал көрүнүш экен. Ага не бир таланттар, не бир сүрөткер сөзмөрлөр, атактуу төкмөлөр, не бир айтуучулар ар кимсе өздөрүнүн булактарын өздөрүнүн туш-тушунан кошот турбайбы? Эпостун улам жаңыланып, кубулуп, улам катмарланып турушу мына ушул индивидуалдуу жекече чыгармачылыкка тыгыз байланыштуу. Баштан аяк толук айтып бергенин мындай кое турганда деле, ар бир эпизодду аткаруунун өзү айталык Чоролордун чалгыны, Алманбеттин арманы, Тайторну чабуу жана башкалардын ар бири эмне деген бийик искусство. Мунун ар биринде саякпай улуу манасчы гана эмес, шайма-шай келген улуу актер, аткаруучу, обончу, окумуштуу Кегешбек Асаналиевдин Кыргыз Совет адабиятынын тарыхы деп аталган китебинен алынды. Китеп 1987 жылы жарык көргөн. 6 жооп. Каралаев манас айтып жатканда, андан көзүңдү тартып ала албай, кирпигинин ирмелишкенинен тартып, колунун жаң салышына чейинки ар бир кыймылына арбалып, көрөнгөнүн көөр таштай чанда бир кезиге турган бул адамдын абалына кулак түшөп, анын жасат жаны эпикалык уюткунун өзүнөн бүткөнбү деп ойлоп кетесиң. Бул манасчынын тулку боюнан, бешене бейнесинен сезилип, эбакы өткөн доорлордун карааны жылып келип, калдайып алдыңа тура калгансып кетет. Каралаевдин аткаруучулук усулу уккан адамдын жан дүйнөсүнө алай дүлөй түшүргөн ушундай керемет күчкө ээ. Ой баары бийик айбатка, өткүр кайратка орун бошотот. Анан кайра ойго салып, бирде күлдүрүп, бирде ыйлатып, дастан улана берет. Чыңгыз Айтматовдун «Биз дүйнөнү жаңыртабыз, дүйнө бизди жаңыртат» китебинин 70 бетинен алынды. 7 жооп. Бир кылымдан бир кылымга салынган, ортосунда көбүк чачып күркүрөп, мезгил дайрат. Өткөр бизде, бир доор алдыга, күтөт анда калкың. Ал көпүрө, бир доордон бир доорго салынмак. Ак кулачан манас чыкты. Алгач андан кийин 40 чүрө. Андан кийин манас айтат саякпай. Кеткендер кайра кайтат. Тирүү бойдон болгон экен, өткөн экен деп түшүнүктөн бошонуп, тура калышып жаткан жерде тарыхта өтүп улам караңгыдан жарыкка атып жаткан бир ажайып таң окшойт. Манас айтат саякпай, сөз дайрадай агат жай. Сөздөн тынбай туруп жатат адамдар, сөздөн чууруп чыгып жатат коралат. Сөздөр азыр кыргын өтүп жаткан жер, сөздөр жоокер, качат жана качырат. Сөздөр ыйлайт, кулайт жерге кансырап. Түбөлүккө уктап калган аталар, кайсы жерде тиктесем ошол жерден тиктеген сейтмен алар. Биздин жерде чыккан чөптүн баарында, биздин жерде аккан суунун баарында жашайт менен тек жайым. Жаным теги кыргын жүрүп жаткан жер. 40 кабыргам күнгөй менен тескейлер, жатат азыр кол күчүнөн дем алып, манас айтат саякпай. Сүйүнбай Эралиевдин Сан тоолор китебинин 135-139 беттеринен алынды. 8 жооп. Биз бүгүн манасты биринчи айткан акындын аты жөнүн билбейбиз. Ал жөнүндө дагы ар түрдүү жоромолдор бар. Бирөөлөр биринчи манасчы, манастын чоролорунун бири жайсаң ырчы болгон дешсе, экинчилери манас өлгөндө аны кошокко кошкон Рамандын ырчы уулу болгон дешет.
Үчүнчүлөрү Манасты бир чыгармага айландырып айткан Токтогул деген ырчы болгон. Иши кылып манасчылардын көбүнөн азынын гана аты белгилүү. Эл оозунда калган манасчылар Келдибек, Балык, Чоңбаш, Назар, Акылбек, Тыныбек, Дыйканбай, Чоюке, Сагынбай, Саякбай. Булардын көбүнүн таланты жөнүндө азыр сөз сүйлөө кыйын. Ал өз убагында жазылбай калды. Бирок Сагынбай менен Саякбайдын эскерүүлөрүнө караганда алар дагы зор алыптардан болгону талашсыз. Азыркынын Гомери деп аталышкан атактуу манасчыларыбыз Сагынбай менен Саякбай так ошолорду угуп, ошолордон үлгү алышкан эмеспи? Эмесе Гомер ким? Ал байыркы грек акыны. Анын Илиада менен Одиссеясын байыркы тарыхтан окуганбыз. Ошол үчүн Саякбайды 20-кылымдын Гомери деп сыймыктанып айтып жүрбөйбүзбү? Бирок сиз Гомер жөнүндө дагы эмнелерди билесиз? Бирөөлөр Гомерде тарыхта болгон акын дешсе, экинчилери болгон эмес дешет. Ал турсун, жакында Илиаданы Гомер эмес, аял акын жазган деген көз караш пайда болду. Эгерде Гомер жашаган болсо, анда ал сөзсүз улуу акын. Гомер. Ырас эле, эмне үчүн? Эмки улуу эпосчылардын баары Гомер менен, ал эми эпостардын баары Илиада менен салыштырылат. Алар менен аныкталып, алар менен бааланат. Эмне үчүн Гомер чексиз таланттын, улуулуктун, ал эми Илиада болсо зордуулуктун, көркөмдүүлүктүн талашсыз үлгүсү болуп калды? Мен башкача ойломун. Эгерде биз Саякбайдын талантын Гомер менен аныктасак, эмне үчүн Гомердин талантын Саякбай менен аныктоого болбосун? Мен Гомерди эпостун Аристотели, ал эми Саякбайды анын Гегели дээр элем. Эгер ушундай салыштырууларга макул болсоңуз, анда Гомер байыркы Саякбай. Бирок Аристотельсиз Гегелдин пайда болушу мүмкүн болбосо, Саякбай Гомерсиз эле пайда болду. Ошон үчүн ар бир эпос негизинен өзүнчө бири-биринен түздөн түз таасирсиз жаралган көрүнүш болуп эсептелет. Алардын баалуулугу, алардын табылбастыгы баарынан мурда ошондой жагат. Демек, алардын айтуучуларда өзүнчө талант, өзүнчө гений. Ал жекеле биздин элдин улуу адамы эмес, дүйнөдөгү улуу адамдардын бири. Бирок ошол улуу уулу жөнүндө дүйнө билеби? Дүйнөлүк илимде, дүйнөлүк тарыхта Саякбайга арналган атайы барактар барбы? Мен андай барактарды али окуй элекмин деп айтылат. Табалдиевдин Октябрга эстелик деп аталган китебинин 64-72 беттеринде. 9 собол. Өнөр ээси катары таанылган манасчылардын чыгармачылыгы эки компоненттен, салттык көрүнүштөрдөн жана анын жеке табылгаларынан турат. Бирок аларды биринен экинчисин бөлүп же арасына чек коюп кароого болбойт. Анткени алар ажырагыс бирдикте жашайт. Адатта эпостун салттык көрүнүшкө жата турган белгилери дагы эң алды менен чыгармачыл инсанат тарабынан кабыл алынып, иштелип чыгып, анын чыгармачылыгына, жөндөмүнө ылайыкташтырылат дагы, ошондон кийин гана анын жеке табылгалары менен жуурулушкан түрдө ага таандык манерада башталат. Мунун ачык далилинен эпостун баарына бирдей туруктуу өзөк окуяларын ар бир манасчы өз сөзү менен окуяларды өзүнчө ырга айлантып бергендигинен даана көрүүгө болот. Ушул окуяны ар ким өз сөзү, өз көрүүсү менен чагылдырып берүүнүн натыйжасында гана бир мазмундагы бир эле темага арналып, бирок өз ара даана көрүлүп турган айырмачылыктарга ээ болгон чыгармачылык жаралат. Азыр Кыргыз Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунун кол жазмалар фондунда 62 варианты сунушталууда. Эгер Чохон Валиханов менен Радлов жазып алган варианттарды Маджму ат-Таварих жыйнагындагы
материалдарды өзүнчө вариант кылып эсептесек, илимге азырынча бардыгы болуп 65 варианты белгилүү. Булардын 31-и Манас, 22-си Семетей, 9-чу Сейтек, 15 адамдан Манас жана Семетей жазылып алынган. Самар Мусаевдин акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери жана 9-чу класска арналган кыргыз адабияты сабагынан сунушталган маалыматтар болду. Манасчылардын таржымалы. Жайсаң. Жайсаң ырчынын качан туулуп, качан каза болгондугу жөнүндө тарыхый так маалымат жок. Ага карап, Жайсаң ырчы тарыхта болгон эмес деп корутунду жасай коюу дагы кыйын. Сагынбай Манасчы Манасты биринчи айткан ырчы катары Жайсаңдын атын эскерет. Алиги көргөн кайыптан кыз берүүгө камданган, уугун күмүш суулатып, керегенин поорумун кандай уста кылган деп көргөн жанга суратып, ак манат менен жаптырып, керегенин кобулун алтындан нагыз чаптырып, ичин кызыл сырдаган, чийин жибек чырмаган, салтыратын көргөндө Жайсаң ырчы дегени жалаң үйдүн поорумун жарым күн кардаган. Ошентип мында Жайсаң кайыптаңдын ырчысы катары көрүнөт. Ал эми кайыптаң болсо калмактын ханы. Манас аялдыкка алган кара бөрүктүн атасы. Бирок буга карап Жайсаң ырчы кыргыздарда болгон эмес деп айта албайбыз. Анткени ошол эле Сагынбай Орузбаковдон жазылган Манас эпосунда Алтайда турган кыргыздарды бүтүн жыйдырып кеңеш кылганда үмөт уулу Жайсаңды дагы чакырган айтылат. Кабар салды калкыңа, калың кыргыз жалпыга, атасы Жакып кары бар, акылмандын баары бар, Айдаркан уулу Эргөкчө, баары келген чагы бар. Үмөт уулу Жайсаң бар, өлүмдөн коркпос көп жандар. Бул үзүндүгө караганда Жайсаң ырчы кыргыз. Жайсаң ырчынын кыргыз экендигин Сагынбай Манасчы экинчи жерде чоң казатта дагы эскерип кетет. 40 баатырдын баары бар, кыран бакай кары бар. Үйшөндөрдүн үмөтү, үмөт уулу Жайсаңы. Аргын кара кожосу, төлгөчү кара төлөгү, өнөрү журттан бөлөгү. Элдик санжыра боюнча кыргыздардын бир мезгилдеги кол башчысы. Кыргызхан, мурдагы аты Адырак Алгыр. Таласка жеңиш менен келишинде той берип, отку табынып, кыз келиндерин чогултуп, үкү менен каркыранын канатын таккан айтылат. Ошол тойдо Жайсаң ырчы бытырап кеткен көп уруунун башын кошуп, эл кылгандыгы үчүн кыргыз ханды мактап ырдаган. Элдик уламыштарга, санжыраларга караганда Жайсаң ырчы кыргыз ичиндеги кушчу уруусунан чыккан. Болжол менен 9-чу кылымдын ортосуна туура келет. Ошентип Жайсаң ырчы 9-чу кылымдын башында туулуп, экинчи жарымында өлгөн болуу керек. Муну Жайсаң ырчынын ыры дагы ырастай алат. Кыз келинин кадырлап, үкү менен сыйладың, чачылып кеткен узундун чар тарабын жыйнадың. Түп катаңдын өз журтун түгөл алдың колуңа, алыстан келди көп уруу, ак калпак сенин бооруңа. Кегиңди алдың душмандан, кереге уугуң бузгандан, айтылып калсын түбөлүк, ак калпак кыргыз атанып, ааламга атың уккан жан. Бул ырда негизинен Кыргызхандын бытыранды болуп чачылып кеткен узундардын же усундардын башын курап, эл кылгандыгы айтылып жүрөт. Кыргыздын байыркы ата-бабалары болуп эсептелген усундар биздин замандын башталышынан 6-кылымга чейин Жети суудагы эң ири уруу бирикмелерден болуп келген. Азыркы учурда кыргыз арасында жолуккан айрым уруулар, мисалы Азык, Басыз, Кушчулар ошол учурда усундардын дагы ичинде болгон. Ошентип Жайсаң ырчы кыргыздардын тарыхында легенда катары сакталып калган байыркы ырчысы, жомокчусу болуу керек. Маркум академик Кюнцалиев айткандай, Сагынбайдын вариантында эске алынган Жайсаң ырчы дегенде Манастын 40 чурулорунун бири романдын ырчы уулу деп аталышын эске албай коюуга болбойт.
Бул маалыматтар акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерки деген китептен жана Кырчын журналындагы Жайсаң ырчы деген макаладан кыскартылып алынды. Автору окумуштуу Сапарбек Закиров. Усундар биздин заманга чейинки 3-кылымда Борбордук Азияда жашаган көчмөн эл. Биздин заманга чейинки 160 жана 42 жылдарда гундардын соккусунан талкаланган. Алар жөнүндөгү акыркы эскерүүлөр 5-кылымга таандык. Балким Жайсаң ырчынын ырындагы чачылып кеткен узундун чартарабын жыйнадың. Кыргызхан ошол талкаланган усундарды бириктирген жана душмандан өч алган кол башчы болуп жүрбөсүн. Ошондон кийин алар Жайсаң ырдагандай ак калпак кыргыз атанып калдыңар, же кол башчынын эрдиги үчүн кыргыз атына көчтү экен. Сагынбайдын Үйшөңдөрдүн үмөтү деген ыр сабындагы Үйшөн, балким Усун деген элдин атынын өзгөртүлгөн түрү болбосун. Анда Үйшүн Жайсаң ырчынын ырындагы узун, усун сөзү бир маанини билдиреби. Балким Жайсаң ырчы калмак да эмес, усундардын ырчысы болушу да мүмкүн. Кийин Манаска кошулуп, Баатыр Чоро катары жортулга катышат. Балык кумароолу. Манасты өмүр бою айтсам дагы учуна чыгып айта албадым. Балыктын сөзү менен башталган балык кумароолу тууралуу маалыматтар. Өз мезгилинин эң күчтүү манасчыларынын бири Балык Кумароолу 1799 жылы Талас өрөөнүндө туулган. Балыктын сырткы кебете кешпири, мүчөсү дагы келишкен, сом, чулу, сөөгү калың, экийини кенен, башы чоң, кулагы калдагай, көзү балыктын көзүндөй чагыр, кашы арпанын кылканындай тик болуп, тиштери теп-тегиз, колдору шадылуу, иреңи саз өңдүү саргыч, суюк сакал, муруту сакалына кошулуп тик түшкөн, көп күлбөгөн, жоон сүйлөгөн, кокусунан көргөн кишилер чоочуп кете турган сүрү бар эле деп замандаштар эскеришкен. 75 жашка келгенде дагы бетине бырыш кирбеген багалчак киши болгон. Ал Манасты уккан кишидей кылып айтпастан, Манас менен бирге жүргөн адамдай болуп, андагы сүрөттөлгөн окуяларга өзү катышып жаткандай, өзүн Манастын бир чоросундай кылып көрсөтүп айтчу экен. Балык 1887 жылы 88 жаш курагында чүйдө кайтыш болгон. Түш көрүү. Талас өрөөнүнөн Кожоң кандыгында салык, зекет үчүн төлөнгөн койлорду айдап баратып, бороон болуп, Манастын күмбөзүнө конуп калышат. Ошондо балык түш көрөт. Ага Манас чоролору менен жолугат. Бир аксакал киши: "Ой, Бекмурат, бизди тааныйсыңбы?" дейт. "Көргөнүм жок эле, болжоп турам" дейт балык. Эмесе ошол болжогон кишиң бизбиз. Биздин турук кылган үйүбүзгө кирип калыпсың. Токтогул деген ырчы бизди айткан, Толубай деген сынчы дагы. Сен бизди аныктап айтып көрсөт. Оозуң, көзүң балык окшош экен, сенин мындан кийинки атың балык болсун. Манасты көрдүм, сүйлөштүм. Аныктан анык деп айт. Эми биз кетебиз. Кабакка барсаң, бир тоголук торубушты ээр токуму менен бутунда чидер салынып турат. Биз сага бердик. Ошону мин. Анан Бакай Манасты 40 чурун тааныштырат. Ошондон соң атчандар шарт коюп жүрүп кетишет. Ошентип Манас даарып кеткенден кийин Бекмурат балык атка конот дагы Манас айта баштайт. Даңктын аркасы менен. Балыктын манасчылыгы Таласта калыптанган. Окумуштуу Касымбек Сейдахматовдун айткандарына караганда, балык таластык манасчылардын айткандарын үйрөнүп гана тем болбостон, аларды бириктирген, узартып айткан. Өзү дагы А дегенде эле 3 чайга айнам айтсам, кийин 3 айга чейин айтсам дагы түгөнбөдү деп эскерген. Тоголук молду дагы өз уругу чоң чарык абийир тапкан Манастан, элден мурда үйрөнүп алып келген Таластан деген. Балык отуркан жомогун Манастын 1 бөлүгү катары айткан. Таң каларлык нерсе, бул отуркан дастаны өзүнүн мазмунуна
Кыргыз элинде айтылып келген бир кыйла уламыштарды, ырларды, поэмаларды, санжыраларды сиңирип алгандыгы. Оболу Карач көкүл баяны, кыз мактым, бала сагын, Тооке хан, эртегинин эр шуурук, Калык уту капка таш, Жан чаркан деген чыгармалар Отурканга жутулуп кеткен. Отуркан жомогу башка манасчылардын биринде да жок. Кыязы бул чүйлүк, көлдүк, нарындык манасчылардан айырмаланган өзгөчөлүк балыктын таластык манасчылардын чөйрөсүндө жетилиши менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. Талас эли балыкты өтө катуу урматтаган. Ажыбек Датка, Бүргү баатырлар менен балык дагы эл бийлөө деңгээлине чейин көтөрүлгөн. Даңкы таш жарып, атагы бүт Кыргызга таанылган кезде гана Солтонун манабы Байтик жигиттеринен 5 төө жетелетип жиберип, кат менен тууганың болсом деп чакырткан. Балык таластагы саруу кушчу элин Ажыбек менен Бүргү баатырды таштап кете албай кыжаалат болот. Жалпы эл ажырашаяк берет. Бул 3 айга чейин созулат. Мындан балыктын манасчылык паркынын канчалык чоң экендигин билүүгө болот. Балыктагы эл жер менен ырдап коштошкон. Акыры эл жерде кыйып кете албай, жүгүн түшүрүп, дагы бир жылга токтоп калат. Уруусу чоң чарык, ал сарбагыштын кичинекей бир бутагы. Анын ата-бабалары таласка келип турук алып калышкан экен. Байтик экинчи жолу 5 төөнү Ажыбек Даткага тартуулап, балыкты чакырткан. Манасчы көчүп барган, чоң сейдин үстүндө болгон. Чүй эли аны атынан айтпай, аба деп урматташкан. Ошондой эле балык Байтикке тең ата болгон. Тамашалап, сөзгө жыгып да койчу экен. Байтик өлгөндөн кийин балык Кочкордогу сарбагыш туугандарына көчүп барган. Ал жерден андан Шапак, Тыныбек таалим алган. Бирок улуу манасчы кайда жүрсө да өзүн таластыкмын деп эсептеген. Ага Айтике менен айтышкандагы балыктын ыры күбө. Кызы талак Айтике, менин элим сурасаң, Кайнардын кара суусунда, чоң чынардын өзүндө, Манастын тиккен багында, кең колдун маңдай жагында. Ошентип, даңкы таш жарган манасчынын кадыры Байтике өтө керек болгон. Таластан чакыртып алуу менен бирге көп маселелерди балык менен кеңешип чечкен. Оболу балыктын үйү Такай Байтиктин үйүнөн бийигирээк жерде тигилчү экен. Найманбай. Балыктын уулу Найманбай дагы атасынын жолун жолдоп манас айткан. Ал 1853 жылы туулуп, 1911 жылы кайтыш болгон. 1923 жылы Каюм Нефтаков Таластан Сулайман Рыскулбековтан Таласты мактоо, Манастын кээ-бир кийимдери, Манастын күмбөзү деген үзүндүлөрдү жазып алган. Бул үзүндүлөрдү Найманбайдан үйрөнүп алган экен. Келдибек. Улуу манасчылардын бири Келдибек Карбоз уулу. 1800 жылы Чүй өрөөнүндө Жыларгы деген жеринде туулуп, 1880 жылы кайтыш болгон. Өзгөчөлүктөрү Келдибек манасты айта баштаганда күн бүркөлүп, алай дүлөй шамал согуп, жер титиреп кетчү экен. Жомокто аябай кызуу айтып калган учурда манас жарак жабдыктуу 40 чурусу менен короону аралай чаап өтүп кетчү дейт. Келдибек манас айтып отурган боз үйдүн үзүк туурдугу делпилдеп, түндүк жабоосу бир ачылып, бир жабылып турган деген имиштер бар. Элдин арасында ар түрдүү оорулар көбөйгөндө, малды ылаң аралаганда Такай ат чаптырып алдырып, манасты күн түндөп айттырып турчу дешет. Кызалак уулу Керимкандын эскерүүсү. Жазга жуук. Мал ылаңдуу болуп, айылды тумоо аралап, бүт асык айылы жабыр тартты. Карыялар шашып, ат чаптырып киши жиберип, Келдибекти алдырып келишти. Олборлуу, толмоч узун, багжакай аксакалы бар, көзү бакыракай, мурду кырдач, адамды өзүнө тарткан жагымдуу мүнөзү бар, жайдар адам экен. Эрдин атын алыстан ук, жанына келсе бир киши дегендей, Келдибекти башкача элестетип жүргөн биз, башка адамдардан айырмасы жоктой сездик. Айылдагы элди бүт бир үйгө чогултуп, үйдүн түндүгүн тарттырып,
эшке бир адам чыгарбай күн мурун даярдатып отургузчу. Коркпогула, кулагыңарга ит улуп, кой маарап, уй мөөрөп, жылкы кишенеп, төбө боздоп, шамал борону кылат. Эшикте эрлер сайышып, чабышып жаткандай сезилет. Айрымдардын көздөрүнө да көрүнөт. Көзүңөргө манастан кара чаар кабыланы, жолборс илбирстери качыргандай, жалгыз көздүү дөөлөр келе жаткандай көрүнөт. Коркпо, келме келтирип отура бергиле. Көңүлүңөрдү мага, мен айткан Манаска гана бургула деп элди бүт ишендирет. Алдына бир чоң кара аяк майды эритип, тулга жака койдуруп койду дагы Манасты айтып кирди. Келдибек Манасты төрдө отуруп өтө кыймылдуу айтып, чөп түшкөн боюнча төөчө желип тез эле улагага жете түштү. Ал Манас айтып бүткөнчө боз үйдүн ичинде тегерек болуп отурган адамдарды бир канча жолу айланып өттү. Ар бир отурган адамдын алдына Келдибек жеткенде өздөрүн башкача сезип, муундары калтырап, апкаарып, көздөрүнө Манаста айтылган окуялар көрүнүп, кулактарына угулуп, жогоруда айтылгандардын баары болуп өткөндөй сезилип турду. Ушинтип, ар бир айылга Манас айтып, 3-4 күндөн кийин кой, козу, жылкы, уй, акча, кийим-кечек берип жөнөтүштү. Бирок Келдибек жыйналгандарын өзү албастан, ошол айылдагы бей-бечара жетим-жесирлерге бүт бөлүп берип, өзү бир гана атты алып, жеткирүүчү жигитке жетелетип алып, коштошуп жүрүп кетти. Ал кеткенден кийин малдагы ылаң, айыл аралаган тумоо сейилдеп, ооругандар баш көтөрүп сакайып кетишти. Манас изилдөөчүлөр жана Келдибектин өзүн көрүп билген адамдардын айткандарына караганда, Келдибек күчтүү психолог, гипнозчу, чебер, күчтүү төкмө акын болгондугу чын. Манас айтып калышы. Шамшы өрөөнүндө жашап турган мезгилинде балдар ат оюн куруп, ышкын, кымыздык терип, козу кулак жыйнашып, айылдан алыс кетишет. Ысык күнгө талыкшыган Келдибек эсалам деп кыйшайып жатып уктап кетет. Түшүндө көп кошуун келип, уктап жаткан жаш баланы тегеректешип, колго түшүрүү үчүн аракет кылышат. Бир адам кармай турган болгондо коркуп качам деп ойгонуп кетет. Турса жанагы балдар бүт кетип калган. Коркуп калган Келдибек атын боорго тартып, шапа-шупа үйүн көздөй жөнөйт. Аны үйүз-бүйүздөн жарданган көп жоокерлер курчап калганын көрөт. Адамдары, аттары сүрдүү. Баарында курал жарак, баары шайдоот. Шашкан Келдибек көрмөксөнгө салып, алардан кутулуп кетүүнүн аракетинде болот. Бары боз атасы айткан жомоктор. Манастын чоролору эсине келет. Айылда жоо чаап, душман басып алганда, бала бакыраны, күчкө жарактууларды колго түшүрүп алып, жерине кул кылып алып кетчү дегени эске келип, шаша жөнөйт. Ошол мезгилде топтун арасында сулуу карагер ат минген, башында суусар бөркү бар, белинде көркөмдүү кемер кору бар, шыңка бойлуу сулуу адам бөлүнүп чыгып, Келдибекти чакырат. Ал аргасыздан бурулуп, барып салам айтат. Мен Рамандын ырчуулумун, бул кошуң кан Манастыкы, коркпо, сага тийбейт дейт ал. Сени биз атайын жактырып келдик, буларды таанып ал. Бакай, Манас, Алманбет, Чубак, Сыргак, тиги Тазбаймат сенин агаң дейт. 40 чорону жана кошуундагы бардык адамдарды тааныштырып чыгат. Сен ушул кыргыздын баатырларынын жасаган эрдеген, үрп-адатын, каада салтын, жердин байлыгын бүт айта жүр. Манасчы бол дейт. Жаш Келдибек мукактанып жооп бергенге жарабайт. Рамандын ырчуулу Манас баштаган 40 чорону ыр менен айтып тааныштырып, эми сен Манасчы болосуң. Манас айткандан уялба, тартынба, эч кимден корунба. Өзүңдү эркин кармай бил. Манас айтууну биротоло кесип, өнөр кылып ал. Манасты айта албайм деп коркпо. Сен азыр биз менен коштошуп үйүңө кетесиң. Тетиги белес ташсаң, коктусунда саздуу өзөн бир агып жаткан булагы бар. Ошо булактын көзүнө барып, бет колуңду жууп даарат ал. Көк шибердин үстүнө эле намаз оку. Ошол шиберди эле пайдалан. Ал таза. Намаз билбейм деп тартынба. Ыклас койсоң эле үйрөнүп кетесиң. Намаз окуп бүткөндөн кийин 40 чорону Манасты эскер. Андан өйдө турсаң, маңдайыңда
тушалуу карагер ат көрүнөт. Анын бөйрөгүндө бармак басым жоору бар. Арткы бутунда кичине агы бар. Бул атты биз сага белек, сый кылып бердик. Өзү тулпарлардын тукуму. Атыңдын ээрин алып жетелеп кет. Бул атты өзүңдөн башка киши минбесин, колуңдан чыгарба. Кадимки ак кула, мааникер, карт күрөң, тай тору, көктеке, саралалардын тукуму. Атты минериң менен оолугуп ырдагың, манасты айткың келер. Тартынбай айта бер. Сен атты колуңдан чыгарбай минип жүрсөң, чоң алып манасчы болосуң. Сенин алдыңа манас айтуу боюнча эч ким чыкпайт. Демек, теңдешсиз манасчы ырчы болосуң. Сенден башка манасчыларга буудандар, тулпарлар тукумунан берген жокпуз. Алар жөө манасчылар, алыс бара алышпайт. Ал эми сен алдыдагы тулпарың менен бир түндөрө 40 кырагандын баскан турган жерин, иштеген ишин, көрсөткөн эрдиктерин, туулган жашаган жерин, элдин каада салтын бүт көрүп келе аласың дагы сүрөттөп айтып бере аласың. Аттууга жөө жете албайт, экөөгө бирөө бата албайт. Илгери өткөн чындыкты жашырып капка ката албайт. Бабаларың тетиге берген атын кайра албайт. Элиңдин манасчылары сенчелик манас айта албайт. Дептир Рамандын ырчы уулу. Эми Келдибек, сенден кийин 40-50 жылдан кийин дагы бир чоң манасчы жаралат. Ал дагы манасты жакшы айтып чыгат. Манасты 40 чорону бүт элге тааныткан ошол болот. Бирок ага да бир ат тулпардын тукумунан бере албайбыз. Ал манасчы жөө манасчы болот. Анын алдында азап тозок, кыйноо, кордук күтүп турат. Ошондон аман өтүп кетсе, бизди дүйнөгө даңазалап, атагыбызды ошо гана чыгарат. Ал эми сен тулпарың менен закымдап жүрүп, манасты кеңири, учу кыйырына көз жеткиз, теңдешсиз көлөмдө айтасың. Бирок артыңда үйрөнүп, сенин жолуңду жолдоп, сендей болуп манасты сүрдүү, көркөмдүү, кыймылдуу кылып эч ким айта албай калат. Сен бизди элге толук жеткире албай каласың. Манасты көп билгендиктен баарын айтып үлгүрбөйсүң. Ушуларды эске ал. Бизди ыр менен таанытып, такай айтып жүр деп. Келдибекти кечке чейин коштоп жүрөт дагы, коштошуп жүрүп кетет. Апкаарып коркуп калган Келдибек Рамандын ырчы уулунан бошогондон кийин бир аз узадым го деп артын караса. Эч ким жок, жалгыз өзү калыптыр. Коркуп шашып калган Келдибек белчени ашып, булакка келсе, жогору маңдайда тушалуу тор ат турат. Барып караса, баягы ырчы уул айткан белгилери бар экен. Тушоосун чечип, ноктоолоп, ээрин алмаштырып токунат дагы, ал атын жетелеп алып, үйүн көздөй жөнөйт. Атка минери менен эле өзүнчө толкунданып, ичи бук болуп ысып, ээн жерде кыйкырып, ырдап, бугун жазгысы келет дагы ырдай баштайт. Ырдаса эле оозуна манас дастаны келет. Канча айтканы белгисиз, ат үстүндө эле ырдап, алкынып жулкунуп жүрүп отурат. Кара терге түшүп, эси ооп, үнү да чыкпай калат. Аны көргөн койчулар коштогон атын кош алып, карбоздун үйүнө алып барат. Баласына жин оору тийген экен деп, 3-1 туугандын үйүнө бүлүк түшөт. Молдап келип окутушат. Эмчи домчу алып келип, тамырын карматып дарылатышат. Бирок алар оору тийбей эле соо экенин айтышат. Кичине сыркоолуп калса керек деп жоромолдошот. Келдибек 2-3 күн тил ооссуз жатып, анан эс алып, тилге келет дагы, жогоруда көрсөтүлгөн окуяларды бүт айтып, торатты белек кылып беришти дейт. Акылга сергек, жөө манасчылардын эсебинде жүргөн Карбоз жомокчу уулунун манасчы болоорун, болгондо дагы теңдеши жок алып манасчы болоорун түшүнүп, мал союп, түлөө жасайт дагы, элден баталат. Анан манастын жүргөн жерлери Жумгал, Кочкор, Атбашы, Таласка алып барып, Чештөбөгө, Артылыштагы Таштулгага, Кошойдун коргонуна, Кара тоосуна, манастын күмбөзүнө түнөшөт. Сыйынат. Ошондон баштап жаш Келдибек манастан үзүндүлөрдү айтып, көбүрөөк айтса, талып жатып калып жүрөт. Отуру жыл өтүп, жашы өйдөлөгөн сайын такшалып, окуяны таасирдүү айта баштайт. Манасты Алматыдан тартып, Ысык көлдүн айланасы, Кең Чүй, Нарын аймагына бүт айтып, тез эле атага чыгат.
Talim алышы. Бука ырчы 1688-1780 жылдары жашаган Кожо берген ырчы. 1673-1762 жылдары жашап өткөн. Ал эми Калык ул Бай уулу 1785-1855 жылдары жашаган. Балык манасчы 1799-1887 жылдарга чейин өмүр сүргөн сыяктуу ырчылар менен манасчылардын ырларын көп уккан. Атасы Карбоз дагы ошол учурда атактуу ырчы, санжырачы, манасчылар менен уулу Келдибекти жолугуштуруп, сынатып, таалим тарбия алдырган. Бир канча күн айлап жылдап аларга кошуп койгон учуру болгон. Жогоруда көрсөтүлгөн акын, жамакчы, ырчылардын таасири менен Келдибек өзүнүн табыгый талантын теңдешсиз деңгээлге чейин өстүрө алган. Ошондуктан манас айтканда башка манасчыларга окшобой өз айткан манасынын вариантын каалагандай чоюп, элге угумдуу, жугумдуу, жагымдуу кылып жеткире билген. Айрыкча ошол өткөн асык уруусунан чыккан Тубаса философ Олуя Сопатанын 1700 жылдан 1806 жылдарга чейин жашаган Сопатанын санжырасы, айткан жамактары, макалдары, алдын ала айтуулары, адамга, жерге, малга берген сыны, баасы, сүрөттөөлөрү менин талантымдын ташкындап өсүүсүнө түрткү берип, Келдибек манасчы деген атка алып келди дечекен. Көлөмү. Окумуштуулардын салыштырууларына караганда, манастын Сагынбай Орозбак уулунун оозунан жазылып алынган варианты 250 миң саптан турат. Көлөм жагынан Сагынбайдын варианты Ирандын Шахнемесинен 4 эсе, гректердин Илиадасынан 40 мертебе чоң. Ал эми Келдибектин айткан манасынын варианты Сагынбай менен Саякбайдын варианттарынан 40-50 эсе чоң, көлөмдүү, окуяга бай эпос. Алардыкы 3 илтик, 4 илтик болсо Келдибектики 40 илтикке жеткен. Ал Катаганнын Кангошоюнда манас сыяктуу туулганынан тартып, кыргыз, түрк элдерине бел болуп, чеч болуп, жергесине душман кейирбей, туугандарынан 80-90го чыкканча жоокер болуп, ат үстүндө жүргөнүн 3-4 илтик кылып айтып койчу экен. Келдибектин эскерүүсү. Мен манасты айта баштаганда, романдын ырчы уулу Жайсаң ырчы дароо жаныма пайда болгон сыйттагы өзү тартуу кылып берген Карагер атты мага мингизип алып, ээрчитип, катуу жүрүш менен алып жөнөйт. Манастын 40 чоронун эрдеген баатырлыгын, жашаган жерин, элин көрсөтүп, мага үйрөтө баштайт. Кайсы окуяны айта баштасам, ошол окуя болуп өткөн жерге алып баргансып, көзүмө элестелип көрүнүп турат. Манас жана 40 баатырдын жасаган иштери бүт көз алдыман өтөт. Мен романдын ырчы уулун ээрчип баратып эле сураган суроолоруна жооп берип, көрсөтүп бараткан окуя, жерди, элди, мал жанын бүт кара сөз менен айтып жаткан сый беремин. Романдын уулу көрсөткөн бардык окуяны, манастагы окуяларды бүт болгонун болгондой кылып эле айтам. Өзүм да ошол окуяларга аралашып, манастын кошуундагы адамдардын бири болуп калам. Айрыкча романдын ырчы уулунун жалпы элге, кошуунга, аларды башкарган адамдардын буйругун жар салып айткан жарчылык милдетин аткарып калам. Романдын ырчы уулу өзү берген атты мингизип алып, мени кайда гана алып барбайт деп кеп кылып калчу дейт. Шакирте. Кабарын угуп, Сагынбайды Келдибек өзү издеп барат. Сагынбай 12-15 жаштарда кара тоолук бала экен. Ага манас айттырып угаттагы батасын берет. Минтип ыр менен дагы баа берген экен. Алып тастан айтып көрөрсүң, Сагынбай кеңири арыш таштай бер, илгери карай адымдай. Ордумду ушул басат деп, бала сени көрөм жанымдай. Чоң манасчы болосуң, барбак мурун тоголок, бизден кийин сен айтып, элиме болгун тоголок, сумсайып айтпа манасты. Бетиңден чыгар сүрүңдү, окуяга жараша өзгөрткүн, сагын түрүңдү. Колуңду жаңсап кыймылдат, көргөндөр көңүл бурушсун, Сагынбай качан келет деп, сагынып дегдеп турушсун. Уламадан.
Келдибек башка манасчылардын бирине дагы окшош болбогон, ал манасты баарынан көп билген, өтө таасирдүү айта билген. Сагынбай жалаң эле көз камандар окуясын ырчы бир жума бою айткан деп эскерген экен. Бирок Келдибектен эч нерсе жазылган эмес. Артында өлбөс өчпөс Келдибек манастын кайсы бөлүгүнөн айтса да, ошол окуяга байланышкан 40 жигити келгендей ит улуп, төө боздоп, жылкы кишенеп жиберген. Үзүктөрдү желпилдетип, кереге уукту кычыраткан бороон болуп, чагылган жаркылдап, жаратылышта дагы өзгөрүү болгон. Ал тургай жайытта жүргөн кой эчки жылкы уйлар айдоосуз эле короого өздөрү кирип калчу экен деген уламалар айтылып келүүдө. Тыныбек Жапый уулу. Тыныбек манасчы 1846 жылы Ысык көлдүн тескей жагындагы Кайнар деген жерде туулган. 14 жашынан манас айта баштап, 25 жашка чыкканда Кыргыздын атактуу манасчыларынын катарына кошулган. Көлдөгү атактуу манап Чыныбай Назар манасчы менен Тыныбекти айтыштырган. Экөөнү тең Манас баатырдын өлгөнүнөн күмбөз салганга чейин айтуу тапшырылат. Назар 1,5 күндө бүтөт. Күмбөздү Надыр деген устага салдырат. Анан Тыныбек 1,5 күн айтат, бирок ал күмбөздү Арстан деген ишенге салдырат. Угуп отурган мыктылар Манастын күмбөзүн же Олуя же Тыныбек айткандай ишен салбаса, мынча кылымдар бою күмбөз турат беле деп Тыныбектин айтканын туура табышат. Тыныбек жеңип 1 ат 100 сом акча алган экен. Тыныбек манасчы 1902 жылы сентябрь айында кайтыш болгон. Ошол күнү ай тутулган. Эл бул кубулушту табияттын аза күтүүсү катары эсептешкен. Устаттары адегенде чоң башты ээрчип жүрүп үйрөнгөн. Кийин көл башындагы Келдибек, Асылбек деген чоң манасчыларга жолугуп, билгендерин толуктаган. Балык манасчыдан дагы таалим тарбия алган. Ошентип өзү дагы чоң жомокчулардын катарындагы манасчы болгон. Шакирттери Сагынбай, Тоголок молдо, Дуңкана Кочкеев. Көргөн түшү 18 жашында Тыныбек төмөндөгүдөй түш көрөт. Тегереге чоң ат минген, кылыч, мылтык, найза менен куралданган эң бир сүрдүү айбаттуу кишилер. Ал турган адамдардын ичинен сурат менен төөнүн жүнүнөн боз баар чепкен кийген, көзүнөн от чыккан, маңдайы жазы, мурду кырдач, жерде муруту бар, эрди жука, орто бойлуу, сары чийкел жигит. Ой, Тыныбек, бери басып мындай кел. Турган элдин баарын тааныштырайын, жакшылап байкап таанып ал деп бир-бирден көрсөтүп, ыр менен сүрөттөп тааныштырат. Көк чолок сындуу ат минген, көк күбө сындуу тоң кийген, ак сакалы чүштөдөй, устаканы мистедей, маңдайында тырыш жок, ак жүзүндө бырыш жок, сүлөөсүндөй керилген, сүйлөсө адам эриген, караңгыда жол тапкан, капияда сөз тапкан, карыя бакай ак сакал, как ошону таанып ал. Тетиги маңдайкы карарган калың эл. Коңурбайдын колу бизди кууп келе жатат, бирок биз эми тосуп туруп, алдынан кайра жапыра сайып, тымтыракайын чыгарып кетебиз. Эми Тыныбек эртең конгон жеринде бир кара кой союлат. Ошону Манас баатырдын арбагына атап сойсун. Ошо жердеги элге Манас баатырды ырдап бер. Эгер баатырды айтып жүрбөсөң, майып болуп каласың дегенде Манас баатыр: ой, Тыныбек, биздин ушул жүрүшүбүздү таштабай айтып жүр деп кылчая карайт. Тыныбек аны тике багып карай албай: макул баатыр дейт, жүргүлө, тигине тосуучу убак болуп калды деп күн көрөнгөн айбаттуу каңыр тугулуп, эл дүрбөп жөнөп кетет. Тыныбек бир окумда түшүнөн чоочу койгонот. Мамыга байланган атынын жанындагы төшөгүнүн үстүндө отурат. Кара терге түшкөн, жылаң айлак, жылаң баш. Анан түшүнө кирген жерге барса, кемегедей табактай туяктын издери. Кийинки күнү Шалбаадагы 20 чакты үйлүү жатакчылардын айылына барып түшөт.
Алар Тыныбектин өнөрүн угуу үчүн бир кой союшат. Байкаса, түшүндөгү сары чийкил жигиттин айтканындай кара кой аны ичинен манас дарбагына багыштайт дагы шакылдата манас айтып кирет. Анан талып жыгылат. Ошол болот. Тыныбек жолдо дагы, үйдө да манас айта берет. Эл алдына чыкпайт. Ээн жерде же түн ичинде алачыгына жашынып алып айтат. Ошол арада 2 жыл өтөт. Атасы жаппай чыгармачыл талантты ойгонуп келаткан уулун өз доорунун эң таланттуу жомокчусу чоң баш Нармантай Манасчыга жиберет. Жазылып алынганы. Өз учурунда Тыныбектин манасы жазылган эмес. Дагы жакшы, 1898 жылы Семетейден бир кичинекей үзүндү жазылып калган. 1925 жылы Москвадан Семетейден бир бөлүм Тыныбек жомокчунуку деген 184 бет көлөмүндөгү китеп жарык көргөн. Ошону 1898 жылдагы жазылган Тыныбектин кол жазмасы болуш керек деген божомол бар. Өзгөчөлүгү. 1925 жылы Москвадан чыккан Тыныбектин китебинин мазмунун Семетейдин ай чүрөккө үйлөнүшү түзөт. Негизинен салттык окуялар сакталат. Окуу китебиндеги манас сабагында айтылып өттү, бирок окуялардын сыпатталышы боюнча айырмасы бар. Мисалы, аккуу болуп учуп бараткан ай чүрөктүн көзүнө Семетей төмөндөгүчө көрүнөт. Чоңдугу төөнүн нарындай, толкуну көлдүн шарындай, качырганы жолборстой, кармаганы илберстей. Курчтугун көрсөң албарстай, кеңдигин көрсөң таластай. Эрдигине карасаң, атасы өткөн манастай. Шапак Манасчы. Белгилүү манасчыларыбыздын бири Шапак Рысменде уулу 1863 жылы Кочкор аймагындагы Шамен суусунун боюнда Бардар үй бүлөөдө туулган. 1956 жылы 93 жаш курагында кайтыш болгон. Устаттары 1876 жылы балык манасчы тууган издеп Кочкорго көчүп келген. Рысмендеги айылдаш конгон. 13 жашар Шапак 3 жылдан ашык балыкты ээрчип жүрүп, манас айтуу боюнча өтө көп таалим алган. Балыктын уулу Найманбайдан, Акылбектен, Сагынбайдан манас үйрөнгөн. Кыйшайып жаттым, уйку соонун ортосундамын. Ошондо 40 атчан киши келип эле үйдүн капшытына 40 алекей токтой калышты. Баары аттан жерге жапырт түшөрү менен үйгө кирип келишти. Сүрдүү адамдар. Бир аксакалы мага минтип айтты. Мобул баарыбыздан бою ашып турган зор киши Манас деген баатыр болот. Булар анын 40 чуролору. Сага бата бергени келдик. Сен мындан ары Манасты айтып жүргүн. Айтып жүрөсүңбү? Деди. Айтып жүрөйүн дедим, мен чоочуган түрдө. Кана, баштап айтып көрчү. Угалык деди. Мен малдашты окунуп отура калып, көпүлдөтү айтып кирдим. Бир кезекте токто эме деди. Токтодум. Баары мындан ары көздөй Манасты калтырбай айтып жүргөн. О мейин деп мага бата беришти. Анан алар эшикке чыгыша аттарын минип көздөн кайын болушту. Ушундан кийин эле тула боюм дүүлүгүп токтоно албай Манасты айткым эле келип дейлөөрүп калдым. Анан Шапак коктуга барып ээн эркен айткан. Бирок кайда барса дагы жүрөгү алеп-жалеп болуп эл өрүгөн. Эл көзүнчө айтпаган. Токтоно албай чүйгө түшүп кетмек болгон. Бирок таекеси жолдон кармап келет дагы бие союп, айылдагы аксакалдарды бүт чакырып, жээнине Манас айттырат. Жалган түштө баштаган Шапак эртеси чоң шашкеде угуучулардын өтүнүчү боюнча токтойт. Эл бата берет, ошондо бет ачылып, Манас айта баштайт. Бул маалыматтар Кыргыз Туусу газетасынын 1991 жылдагы 202-203 сандарында жарыяланган. Автору Абакер уулу Абылкасым. Аттардын дүбүртү. Шапак 26 жашка чыгып Манас айтып калган кез экен. Бир күнү жолдо Шапактын мингени жүрбөй, жолдошторунан артта калыптыр. Түн кыңылдаган чөөлөр туш тараптан чыгып Шапакты тегеректейт. Ошол маалда кырдан катуу кыйкырык чыгат. Чөөлөр качып кетишет. Андан кийин Капчыгайдын жайык жерине чыкканда аттардын дүбүртү угулат. Бирок караса эч нерсе көрүнбөйт.
Бул аттардын дүбүртү 15 күндөн кийин дагы кайталанган. Уйкудан чоочуп тура калса, 2 киши үйгө кирип келет дагы Шапакты бир жыйынга ээрчитип барышат. Узун бойлуу аксакал «Сен Манасты айт» деп буйрук кылат. «Аз эле билчилем» дейт Шапак. «Көбөйтөсүң, айт» дейт аксакал киши. Шапак чоң казатты байытып айтат. Уккандар бата беришет. Ошо маалда таң атат. Анын кулагына баягы тааныш аттардын дүбүртү угулат. Бул дүбүрт Шапактын 1916-1917 жылдарда Турпандан кайтып келгенден кийин токтогон экен. Бирок Манас айта баштаганда Айкүл 40 чурусу менен Манасчынын көз алдынан чуап өткөнү токтолбогон. Манастын арбагы. Кыздын себин издөө үчүн Шапакка бир жигит кошуп берип, Анжиянга жөнөтөт. Жол ортолуп калганда алар бир ак өргөөгө туш келишет. Дабыш салса эч ким жок. Кыңылдаган гана үн чыгат. Суусагандыктан кымыз жута кетели деп экөө үйгө киришет. Кирсе бир жигит баканга таңылуу байлатма жинди болуптур. Жанында колуктусу бар экен. Жолоочулар кымыз ичишет. Ошондо Шапакка бир ой түшөт. Манас айтып көрбөйүнбү? Балким Манастын арбага колдоп эм болуп кеткиси бардыр. Күпүлдөтө Манас айта баштайт. Ана 40 ар тизилген 40 чоро Манас менен үйгө келгендей болду. Анан оорулуу жигитти камчы менен бирден чаап өтүп жатышат. Таң каларлык, ошол маалда байлатма болгон жигит шылкыя түшүп, башын жерге салат. Кокой, муну көп кишилеп араң байлашкан. Чече көрбөгүлө деп, чырылдаган келинчегине карабай, Шапак жигиттин колу бутун чечип, төшөккө жаткырат. Аңгыча бул үйдү көчүрүп кетүү үчүн унаа менен туугандары келип, «Бул кандайча? Биз араң байлабадык белек?» деп келинден сурайт. Ал көргөнүн айтып берет. Шапактарды кой союп коноктошот. Эртеси алиги жинди болгон жигит суусап калыптырмын, суу бергилечи деп тилге кирет. Туугандары Манасчыга 2 ат берип сый кылат. Абакир уулу Абылкасымдын макаласынан алынган маалыматтар. Канча күнгө чейин айтасың? Шапак бул суроого мындайча жооп бериши экен. Саяктын манаптары Көкүмбай менен Курман бир жылдары мени Манас айттырып угууга жайлоого алып кетишти. Мен жайлоо бүтүп, эл кыштоосуна тараганга чейин Манасты айттым. Бул 3 айдын жүзү. Ошол айтышта өзүмдүн баамымда Манастын 3төн 1-ин айттым го деп эсеп кылганмын. Өзгөчөлүктөр. 1935-1948 жылдардын аралыгында Шапактан Манас өчүлтүгүнүн 3 бөлүмү тең жазылып алынган. Анын Манасы көлөмдүн аздыгы, окуянын кыскалыгы жана тактыгы менен айырмаланат. Эпостун башталышында Ногой өлүп, Ордун Орозду басат. Бирок ал эл жерин душманга бастырып жиберет. Ал оке менен Кырымкан Ногойдун 4 уулун 4 тарапка тентирете сындан өткөрүшөт. Сынчылар көз каманды акыры түбү тууганга чатак чыгарат. Жакыптан кылымды бузган уул туулат. Бакайды адамдан ашкан акылман болот дешет. Мындай сыноо башка варианттарда жок. Ал эми Жакыптын аялы Бактуу өлөт. Калмактын чоңу Чаяннын кызы болуп берилет. Ак келте менен Ач албарсты Манаска пайгамбарлар Айкожодон берип жиберет. Алманбет үчүн Манас көкчө менен кагышат. Жылкысын тийип алат. Көз камандар окуясы Сагынбайдын айтканына окшош. Көкөтөйдүн ашында алды менен Бокмурун Манаска кеңеш курат. Жолой Мааникерди сурап, кысым көрсөткөндөн кийин Манаска 2-чи чакырык жөнөтүлөт. Шапакта Манасты сыноо кеңири баяндалат. Ашта Жолой Бокмурундун айылын чаап, малын байгеси менен айдап кетет. Ошентип чоң салгылаш болот. Жолойдон Бокмурун өлөт. Ал эми Багыш, Агыш, Жамгырчы, Үрбү, Жүгөрү, Көкчө, Төштүк, Жетихан бөлүнүп, Манасты таштап кетишет. Манас Жолойду кубалап отуруп, малды кайрып келет. Шапакта Көкөтөйдүн ашы Семетей бөлүгүндө айтылат. Бул бөлүмдө
Кыргыл чалдын абыке көбөштү Бакай менен Каныкейге каршы тукуроосу менен башталат. Демек, чадактын чыгышына кыргыл чалдын бузукулугу себеп болот дагы. Натыйжада Каныкей кайненеси менен баласын алып Букарга качат. Андан ары Семетей Ысмайылдын эмес, Темиркандын тарбиясында болот. Айырмалуу өзгөчөлүк катары Семетейдин кайып болушу эсептелинет. Ал мындай: Семетей канчурудон өлүп, ак олпогу үстүндө жабылып ай талаада калат. Кийин перилер учуп келип, аны үңкүргө алып кетет. Сейтек таласка келгенде асмандан май булактын башында, Бакайдын кызыл ташында, Манасты койгон үңкүрдүн жанында күнү бүгүнкүдөй жатат деген добуш угулат. Баары үңкүргө келишет. Каныкей ак сүтүмдү кечтим дегенде Семетей козголуп, көпкө уктап калган турбаймынбы дейт дагы. Экинчи жамбашына оодарылат. Бакай, бекер козголгон экенсиңер. Андан көрө ордун толтуруп, айчүрөктү Гүлчүрөгө алып бергиле дегенде Семетей көздөн кайын болуп кетет. Айчүрөк Гүлчүрөдөн Алым Сарык, Кенен Сарык деген эки уул төрөйт. Сейтек Урперинин кызы Сейилканга үйлөнөт. Эпос Коңурбайдын уулу Куялдын өлүмү менен аяктайт. Жаңыбай. Семетейчи Жаңыбай Кожек уулу 1869 жылы Жумгал өрөөнүндө туулган. 1898 жылы эжекесиникине байырлуу үчүн Кетмен төбөгө көчүп кеткен дагы өмүрүнүн акырына чейин ошол жерде жашаган. 1942 жылы дүйнөдөн кайтат. Мурас. Кожек Семетейди айтып жүргөндүктөн аны эл Семетейчи дешкен. Ал эми Жаңыбайдын баласы Матай дагы Семетейди билген. Демек бул өнөр атадан балага мурас катары өтүп отурган. Жаңыбай Семетейди эч кимден үйрөнгөн жокмун дешекен. Анткени Семетей айтуудан мурда 3 жолу түш көрүптүр. Түш көргөн сайын ага 3 киши келип, "Чоочуба, сен Семетейди айтасың" деп буйрук берчекен. Анын Семетейчи болуп калышынын себеби ушундай. Чоң эрдик. Жаңыбайдын Семетейин жазып алууда Манас жыйноочу Каюм Мифтаков чоң эрдик жасаган. Ал минтип айткан: "Мен сенин жомогуңду жазамын. Тамагың, кийимиң менден жана айына 200 сомдон төлөйм. Макул болсоң, менин үйүмө жүр." Ошентип Жаңыбай буга макул болуп, 1936 жылдын сентябрь айынан баштап 1937 жылдын март айына чейин Мифтаков 100 басма табак көлөмүндө эпосты жазып алган. Алар Семетей толугу менен Манастын санжырасы жана Манастын балалык чагынан үзүндүлөр эле. Өзгөчөлүктөр. Жаңыбайдын нускасы Манастын бээжинден жарадар болуп келе жатышы менен башталат. Аны таласка кыз сайкал жеткирип келет. Жолдон Семетей төрөлгөнүн угушат. Каныкей менен кыз сайкал экөө күмбөз салдырышат. Күмбөзгө кыздын аты жазылат. Каныкейдин Букарга качышында жолдон Алымкан деген кан алардын ал жайын билгенден кийин жардам кылат. Акунхандын элине атказып жиберет. Ал эми Каныкей атасыныкына Манасты жоктоп кошок айтып ыйлап түшөт. Мындай кошок кошуу башка варианттардын бирөөсүндө дагы учурабайт. Семетей бир эле эмес, 3 сары тазга жолугуп, атасы Манас жери талас экенин билет. Кийин Семетей таласка келет. Анда Жакыптын ага уу бериши эскерилбейт. Чын кожого байланыштуу окуяда аны Гүлчүрө амал менен атып түшүрүп, ай балта менен башын жара чаап, эл корккон кожосун көрсүн деп Акунхандын шаарына сүйрөтүп барат. Анан Акундун кызы Айчүрөктү Семетейге берсин деп талап кылат. Мындай талап башка варианттардын биринде да жок. Анда Айчүрөк аккуу кебин кийип алып, качып бараткан Толтойду күйөө болуп келип, качканын кандай деп ырдаткан учуру дагы бар. Семетей Коңурбайды жеңгенден кийин Бакай 7 жыл хан болот. Бул дагы башка нускаларда учурабайт. Сейтек дагы Көкчөнүн баласы болуп айтылат. Ал эми Сейтектин баласы тескерисинче Үмөтөй. Анткени балага ат коюу мезгилинде ушундан үмүтүм чоң деп Кыяз Үмөтөй деп ат коет. Жана дагы Тайбуурул Көкчөнүн уулуна тартууланбайт. Канчуру аны кызыл май кылып салгандыктан
кандуу кармашта жүрбөй калат. Ошол себептен семетей набыт болот. Булар дагы Жаңыбайдын семетейинин өзгөчөлүктөрү. Сиздер белгилүү педагог, айтылуу агартуучу Бектор Исаковдун 8 класстар үчүн арналган Манас сабагын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.